أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгүнкү сабагыбызда Аятул Курсинин пайдалары тууралуу өтөбүз, иншаллах. Аятул Курси деген бул Курандагы бир аят. Бакара сүрөсүнүн 255 аяты. Мына ушул аятты бул өтө керемет, өтө чоң бир адамга чоң бир пайдасы тие турган аят экен. Бул боюнча Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын көптөгөн хадистеринде келген пайдалар, иншаллах ошонун бүгүн 2-3 хадис айтылып, сооптору айтылып өтүлөт, иншаллах. Ошого амал кылганга Аллах Таалам баарыбызды насип кылсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан экен: Күндөрдүн сайиди бул жума күн деген экен, күндөрдүн улуусу бул жума күн деген экен. Сөздөрдүн эң улуусу бул Куран деген экен. Жана Курандын ичиндеги сүрөлөрдүн эң улуусу бул Бакара сүрөсү деген экен. Жана Бакара сүрөсүндөгү аяттардын эң улуусу бул Аятул Курси деген экен. Негизи эле жалпысынан эгер Курандын ичиндеги толук аяттарды ала турган болсок, ошолордун эң сайиди бул Аятул Курсини көп хадистерде айтылган Аятул Курси боюнча, иншаллах. Эми эгер кимде ким Аятул Курсини окуй турган болсо, ал адам үчүн бир периште даярдалат экен. Ал периште ошол адамдын ошол күнкү бардык ошол окугандан баштап эртеси күнкү убакытка чейин, бүткөнгө чейин бардык жакшы иштерин жазат экен, жана жаман иштерин жазбайт экен. Көрүңүздөр, мына ушундай соопко ээ экен. Андан тышкары намаз марафонунда сиздерге айтып өткөм, ошол 5 мал намаздан кийин Аятул Курсини окуй турган болсок, кандай бир чоң соопко ээ болобуз, иншалла. Пайгамбардын хадисинде келген, эгерде биз ар бир намаздан кийин Аятул Курсини окуй турган болсок, ал адам менен бейишти өлүм гана ажыратып турат деп. Мындайча айтканда, эгерде биз Аятул Курсини ар бир намаздан кийин окуп жүргөн болсок, эгер адамдын жаны чыгып кете турган болсо, ошондон кийин анда ал адамдын бейишке киришине себеп болот экен. Бул нерсе көрдүңүздөрбү? Дагы бир Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде мындай деп келип атат: бул аят кайсы үйдө окулса, ал үйдөн шайтан алыстайт дейт. Ал үйдөн шайтан качып кетет экен. Көрдүңүздөрбү? Аятул Курсинин канчалык күчтүү. Биз билебиз, жиндер ааламы бар, шайтандар ааламы бар, бизден тышкары. Бизге алар көрүнбөсө дагы, бирок бул аяттарда, хадистерде тастыкталган, көп жолу кайталанган, айтылган, жиндер бар экени, шайтандар бар экени, ошол жиндер ааламында билесиздер, адамдарга окшош эле жиндер дагы мусулмандарга, кафирларга бөлүнөт. Ал боюнча эртеңки сабагыбызда дагы токтолобуз, иншалла. Эми ошолордон сактаныш үчүн биз ушул Аятул Курсини окуй турган болсок, биздин үйүбүздөгү ошол жин шайтандар качып кетет экен, алыстайт экен. Пайгамбарыбыз мындай деп айткан экен: Эй Али, аны уулуңа жана үйдөгүлөрүңө үйрөт деген экен. Аятул Курсини Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Али радиаллаху анхуга, сахабага насаат кылып айтып атат. Ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахабаларына айткан насааттарынын бардык Пайгамбардын үммөтүнө бизге тиешелүү, бизге тийиштүү. Биз ошол нерселерге амал кылсак, иншалла, сооп алат экенбиз. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде Али радиаллаху анхуга айтып атат, өзүңдүн уулуңа үйрөт деп атат. Демек, бул жерден биз өзүбүзгө да пайда алышыбыз керек, өзүбүздүн үйдөгүлөргө, балдарыбызга, кыздарыбызга баарына ушул Аятул Курсини үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Жана анын сонун пайдаларын айтып жүрүшүбүз керек экен. Бул баягы коркуудан, жинден, шайтандан сактануудан жардам берет экен. Ошондой эле бизге сооп жагынан күчтүү болот экен. Иншаллах, бул Аятул Курсини көп окуу менен дагы биздин даражаларыбыз көтөрүлөт, иншаллах. Бунун өтө көп пайдалары бар, иншаллах.
Жана пайгамбарыбыз айтып атат, кошуналарыңа эскерт деп атат. Көрдүңүздөрбү? Кошуналарыңа эскерт деп атат. Мындайда биз иншаллах буну сабак менен дагы сиздерге эскертүү жасап жатабыз. Билбеген айымдарга ушул сабак менен сиздерге берүү катарында сиздерге баягы үйрөтүү катарында болуп атат. Пайгамбарыбыз Алиге айтып атпайбы, үйдөгүлөрүңө, балдарыңа үйрөт деп атат. Анысыгары бул жерде билбей жүргөн, аятул курси эмне деген билбей жүргөн айымдар үчүн бул үйрөнүү болуп атат иншаллах. Аллах таалам ушул себеп кылганына, ушул жерде устазаларга дагы Аллахым ыраазы болсун. Сиздер да үйрөнүп алыңыздар. Мына бул хадиске азыр биз менен сиздердин ушул хадиске туура келип калат экен. Ал эми билген айымдар үчүн, аятул курсинин соопторун билген, амал кылып жүргөн айымдар үчүн бул эскертүү дагы болот экен. Жана сиздер дагы өзүңүздөрдүн айланаңыздардагы адамдарга билбегендерине үйрөтүңүздөр, балдарыңыздарга үйрөтүңүздөр, соопторун айтыңыздар. Ал эми билгендерге, кошуналарыңарга, туугандарыңарга эскертүү түрүндө айтсаңыздар, мына ушул хадиске амал кылган болот экенсиздер. Андан тышкары назарга баягы ач өтүп кетти, көз тийип кетти дейбиз го, ошол назарга дагы бул аятул курсини окуй турган болсок, бул ушундай күчтүү дуа катары кетет. Дайыма ушул дуа катары колдонобуз. Бул аятта, ушул аятты да биз дуа катары колдонобуз да. Бул назарга дагы карасаңыздар, назарга каршы ач өтүп кетти, мисалы балдарыбызга ач өтүп кетти, өзүбүзгө ач өтүп кетти дейбиз. Мисалы эгер балдарыбызды аябай катуу сүйүп жакшы көрүп кое турган болсок, ач өтүп кетет да, температура болуп ооруп калышы мүмкүн. Ошол балдарыбызга ач өтүп кетпеш үчүн же өзүңөргө дем салып турушуңуздар керек экен. Күйөөңөргө, балдар кыздарыңарга дем салып, ошол назардан ач өтүп кеткенин. Мындайча айтканда, көз тийгенде көздүн эки түрү бар. Бир адам аябай суктанып, суктангандан көз тийип кетиши мүмкүн. А бир адам жаман көргөнүнөн жамандын да көзү өтүп кетиши мүмкүн. Ошол себептен назарга каршы, ачка каршы, көз тийип кетүүгө каршы биз ушул аятул курсини окушубуз керек экен. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Фатиха сүрөсүн окуп, аятул курсини окуй турган болсок, Фатиха сүрөсүн окуйбуз, бир жолу аятул курсини бир жолу окуйбуз дагы, өзүбүзгө дем салып коюшубуз керек экен. Балдарыбызга дем салып коюшубуз керек экен. Иншаллах алдыда келет, хадис айтам, ушул жатаарда дагы окушубуз керек экен аятул курсини. Жатаарда дагы өзүнчө бир сооп кетет. Жатаарда дагы ушул дем салып өзүбүзгө шайтан качып кетет. Ошол жерден, ошол орундан жин шайтандар качып кетет. Аятул курси окулган жерден жолобойт, качып кетет. Балдарыңарга дагы мисалы ооруп калбаш үчүн, назардан сактаныш үчүн, көз тийүүдөн сактаныш үчүн күйөөңөргө, өзүңөргө, балдарыңарга окуп туруп, дем салып, үйлөп, денеңерге үйлөп турушуңуздар керек экен. Ошондой эле үйгө дагы дем салышыбыз керек экен. Аны иншалла кийинки сабакта айтып беребиз. Бул жерде дагы бир фазилети келиптир. Аятул курсини дейт, карасаңыздар, бир жолу окуй турган болсок, 1000 аятты окуганга барабар болот экен. Көрүсүздөр, мындайча айтканда 1000 аяттын сообун алгандай сооп ала алат экенбиз иншаллах, ушул аятул курсини окусак. Ошондой эле аятул курсини өтүп кеткен туугандарыбызга дагы окуп багыштай турган болсок, Аллах таала алардын кабырын нурга бөлөйт экен, жана кабырын кеңейтип, чоңойтуп берет экен. Көрдүңүздөрбү? Мындайча айтканда, биз аятул курсини атайын кайсы күндүн кайсы бир убагы болбосун, атайын отуруп алып, бир жолу окуйбузбу, 10 жолу окуйбузбу, ошол окугандан кийин ошо өтүп кеткен жакындарыңыздарга багыштай турган болсоңуздар, көрдүңүздөрбү, аларга да сообу жетет экен. Аллах таала алардын дагы кабырын кеңейтип нурга бөлөйт экен, жана сиздерге дагы ошол сообун берет экен. Бул жерде дагы айтылып атат, аятул курсини дейт, бир тамгасы үчүн бир периште жаралат дейт.
бир тамгасы үчүн бир периште жаралат дейт. Ал периштелер ошол окуган адам үчүн кыямат күнгө чейин Аллах Тааладан кечирим сурап турат дейт. Көрдүңүздөрбү? Биз эгер чын жүрөктөн ыхлас менен аятул курсини окуй турган болсок, иншалла дуа кыла турган болсок, Аллах Таалам атайын бир периште даярдайт экен. Ал периште биз үчүн истигфар айтып турат экен. Машалла. Мына ушундай сонун сооптору айтылган. Ошондой эле Имам Нававини билесиздер, мына Имам Навави бул 40 хадисти жазып чыккан өтө чоң аалым. Ошол аятул курсинин ар бир жерде өзгөчө уктар алдында окуу жакшы деген экен, мустахаб деген экен. Ушуга дагы иншаллах амал кылалы. Уктар алдында окуй турган болсок, иншаллах, биринчиден айттым, бизден ошол жин шайтандар качып кетет. Экинчиден, мына азыр айтылып аткандай, хадисте айтылып аткандай, ушул соопторго ээ болот экенбиз. Кийинки Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху каля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллама Суратул Бакарати фиха аятун дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай деп айтып атат, карасаңыздар. Бакара сүрөсүндө ушундай бир аят бар дейт. Карагыла, Бакара сүрөсүндө ушундай бир аят бар дейт. Сайидату айил Кур'ани, Курандын аяттарынын сайиди дейт. Эң улуусу деп атат, эң чоңу деп атат, сайиди деп атат. Курандын аяттарынын сайиди. Ла тaqra'u фи бейтин фихи шайтанун илля хаража минху. Эми кимде ким ушул аятты окуй турган болсо дейт, шайтан ошол жерден, ошол үйдөн качып кетет дейт. Көрдүңүздөрбү? Чыгып кетет дейт. Ошол үйдөн, ошол жерден чыгып кетет дейт. Ал кайсы экен? Аятул курси. Ал аят аятул курси экен. Көрдүңүздөрбү? Канчалык деңгээлде бул биз өтө сактанышыбыз керек экен. Жиндер ааламы бар, шайтандар ааламы бар, Аллах сактасын. Ошол биз мусулмандар ошол нерсеге өтө көп көңүл бөлүшүбүз керек экен. Өзүбүздү ар бир жерде ошол адеби менен, дуасы менен кирип чыкканга, бул боюнча иншаллах эртеңки сабакта айтып беребиз. Улантып кете берели. Дагы бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтып атат. Бул аятул курсинин дагы өзүнүн оозу бар экен. Өзүнүн эриндери бар экен, Аятул курсинин өзүнүн оозу бар экен, тили бар экен, Аятул курси өзүнүн оозу жана тили бар экен дедик. Жана ушу аятул курси өзү Аллах Тааланын аршында туруп, Аллах Тааланы улуктайт экен. Ошол тили менен, оозу менен Аллах Тааланын аршында улуктайт экен. Көрдүңүздөрбү? Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху каля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ликулли шейин санамун ва инна санама ал-Кур'ани суратул Бакара дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Ар бир нерсенин өзүнүн жогорку деңгээли бар дейт, Ар бир нерсенин өзүнүн баягы жогорку деңгээли бар дейт. Эми Курандын эң бийик жогорку болуп коюлганы, бул Бакара сүрөсү дейт. Ва фиха аятун хия сайидату айил Кур'ани. Жана ошол Бакара сүрөсүндө ушундай бир аят бар дейт. Ал Курандын аяттарынын сайиди дейт, эң жогорусу дейт, Курандын аяттарынын эң жогорусу дейт. Хия ал дейт, аятул курси дейт. Көрдүңүздөрбү? Ал аятул курси экен. Көрдүңүздөр, ар бир нерсенин өзүнүн бир бийик чокусу бар экен, Эми ошол Курандын аяттарынын эң
чокусу болуп ушул аятул курси эсептелинет экен. Бул боюнча өтө